Ош шаарында суу чарба муниципалдык башкармалыгынын 2 кызматкери пара алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалыматка ылайык 4-сентябрь күнү шаар тургуну милицияга арыз менен кайрылган. Анда 2022 жылдан бери Ош шаарындагы 4 автоунаа жуучу жайдын ар биринен ай сайын 5000 сомдон акча чогултуп келгендигин билдирген. Жалпы зыян 360 000 сомду түзгөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 342 беренеси пара алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам иликтөөнүн жыйынтыгында 360 000 сомдун 80 000 сомун кайтарып берүү учурунда Ош шаарынын суу чарба башкармалыгынын директорунун орун басары жана башкы инженери кармалды. Парламентти таратуу боюнча сунуш кийинки аптада тиешелүү комитетте каралышы күтүлүүдө. Агенттиктин өздүк маалымат булактары парламент сентябрдын соңунда таркай тургандыгы айтылууда. Кезексиз шайлоо 1,5 айдын ичинде өтүшү керек. Жогорку кеңештин регламентине ылайык өзүн-өзү таркатуу жөнүндөгү сунушту депутаттардын 3/1 бөлүгү кабыл алат. Анын себеби жана негиздемеси кошо көрсөтүлүшү зарыл. Эгерде өзүн-өзү таркатуу жөнүндөгү токтом кабыл алынса, парламент таркаган күндөн тартып 5 күн ичинде президент мурда шайлоо дайындайт. Анда дайындалгандан кийин 45 күндөн кечиктирбестен өткөрүүгө тийиш. Буга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров эгерде парламент өзүн-өзү таркатуу тууралуу чечим кабыл алса, Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону эрте өткөрүүгө даяр экендигин билдирген. Эске салсак, жогорку кеңеш быйыл кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык келе турган парламент 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округунан түзүлөт. Алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Коомчулукта эмдиги жылы 2 шайлоо уда келгендиктен парламенттик шайлоо быйылкыга жылып жаткандыгы айтылууда. Кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрында, президенттик шайлоо 2027 жылдын январына белгиленген. Бул учурда ортодо 2-3 ай гана калмак. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан адам өлтүрүп, кылмыш ишин жашыруу максатында сөөктү дааратканага салып жиберген шектүү кармалды. Маалыматта окуя ушул жылдын 12 июнунда болгондугу айтылат. Лебединовка айылында жайгашкан үйлөрдүн биринде 2 жаран ичип олтуруп, ортолорунда жаңжал чыккан. Алардын бири жанындагысын моюнга жана көкүрөк тушка бычак менен бир нече жолу сайып өлтүргөн. Кылмыш ишин жашыруу максатында маркумдун сөөгүн үйдүн короосундагы дааратканага салып таштаган. Бул факты боюнча облустук милицияда каттоого алынып, окуя текшерилген. Анда адам өлтүрүү беренеси боюнча иш козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтмө берип, окуя болгон жер текшерилген жана жарандын сөөгү дааратканадан чириген абалда жана зордук зомбулуктун белгилери менен табылган. Кылмышка шектелген 17 жаштагы жаран кармалып, соттун чечими менен камакка алынды. Тергөө иши боюнча айыптоо актысы түзүлүп, кылмыш ишинин өндүрүшү аяктап, соттук кароого жөнөтүлдү. Улуттук онкология жана гематология борборунун жетекчиси Нурбек Бокуев Кыргызстанда рак менен ооруган 35 000ден ашык адам бар экендигин билдирди. Бул тууралуу Бишкекте Улуттук онкология жана гематология борборунун 65 жылдыгында маалымдады. Анын сөзүнө караганда, өлкөдө жыл сайын 5,5–6 000 кишиден рак илдети аныкталат. Нурбек Бокуев адамдардын көбү ооруканага кеч кайрыларын, мындай учурда жардам көрсөтүү оор болуп жана бейтаптардын көбү 1 жылдын ичинде каза болуп каларын кошумчалады. Ошондуктан биздин негизги максаттарыбыздын бири эрте диагностика. Анткени 1-2 стадияда ракты оңой дарыласа болот. Бул этапта ооруну аныктасак, бейтаптардын өмүрүн сактап кала алабыз. Адамдарды оорунун белгилери жок болсо дагы текшерип турууга чакырам, деди Нурбек Бокуев. Расмий маалымат боюнча 2024 жылы Кыргызстанда рак оорусу менен 6651 адам жаңы аныкталган жана бул көрсөткүч мурдагы жылга салыштырмалуу 8,9%га көп. Бейтаптардын теңинен жарымы дарыгерге кеч кайрылган жана алардын арасында 40%дан көбү 1 жылдын ичинде көз жумган. Жалпысынан бул оору менен 5 жыл ичинде жашагандардын пайызы 34,2% түзөт. Кыргызстанда эркектер арасында ашказандын, ал эми аялдар арасында жатын моюнчасы жана көкүрөк залал шишигине чалдыккандар басымдуулук кылууда.